балконскийлерге тутор кантип от чагыш керек жөнүндө. Отундарды майдалап жарабыз. Бул узунду балта менен чапкан кыйыныраак экен. Аралайбыз эми. Так, готово. Обязательно монтип эки отунду ушунда коюп алабыз эки четине. Анан калганын монтип үстүнө тизип кетебиз. Монтип. Линту хейсухуй дегендер. Мен таныбаган эле мышык чакырсам келип атат го. Болсо бул мышыкты таныбайм. Бул да мени таныбайт. Киза. Басып жүрүшөбүрөт биякта крышалардан. Тияка, бияка. Киза. На. Кандайсың? Жакшыбы? Ден соолугуң жакшыбы? Кулагыңа эмне болду? Кулагың тиштеди бири. Баса бер, тырманып. Бутум ачык калды го бул. Киса. Бул түшүм. Болду, эркелей өрөө көп. Таяк жеп каласың. 15 мүнөт болду. Жакканда эми көмүрдү бир текшерип коюш керек. Kömürden biraz çıta koyuyoruz. 5-6 kemik. Момдай пивнарларды көргөндө шайтандын козгоп кеткендер, силерден бир лайк. Ассаламу алейкум жамаат, кандайсыңар? Иштер, баштар, каштар, жамбаштар, оң. Ал жагын айтпайлы коеюн. Бүгүн дүйнөгө чыктым. Получается 31 чыккандан бери чыгып болчумун, 1-2 чыккан жокмун. Бүгүн 3 чыктым. 3-нөн 4-үнө караган ночь смена. Биринчи заказды завершать эттим. Азыр ал заказды көрсөтөм. К моему удивлению, плюс 120 минут чыгып калды да центрден. Атаканда кеф жок азыр вообще, жок, кеф негизи эле жок. 120 минут чыгып калды, таң калыштуу болуп. Аскөлмө жака келип калдым. Азыр ал заказды көрсөтөм. Дегенче заказ келип калды. Мына ушул заказ келатат. Дарстетип басабыз. Биринчи заказды көрсөтө кетсек, биринчи заказ 281 сом чыккан. Мына рецентр жактан, сум жактан. Рецентрдан республиканская 144. Бычкан бир аз ылдыйраак жагындагы республиканский да. Ушул жака 281 сом чыкты. Бул заказ Көлмөдөн Токтоналиевага экен. Токтоналиева 12ге чейин. Токтоналиева Душанбека полетех жак. Ошол жака барат экенбиз. Анан баары эле айтып атат, 2 күндөн бери 1-январь, 2-январь күндөрү бүт эле кайрымдуулук заказдарды кылып жүрдүк дейт. Жөн эле элге кызмат кылып, за спасибо ташканда ташып жүрөбүз. Коэффициент деген жок, там 90 сомдук, 100 сомдук, 80 сомдук заказдарды эле ташып жүрөбүз дейт. Ошонан көрөбүз, эми бүгүн ночь кандай болот экен? Бүгүн пятница, 3-январь көрөбүз. Азыр клиентти күтүп отурам, пока чыга элек. Ага чейин коэффициентти бир көрсөтүп кетейин. Мына коэффициент
жок да, мына жок эле. Ол жакта бир точка бар экен мындай. Ушул коэффициентти кубалап барып алгансың деп кой. Так, ошол центрде бир 6 мыш эле күйүп турган, ошол убакта бирок мага 120 мен берди да, нормальный коэффициент менен карап кеттим. Эми мо февраль бүткөнгө чейин, марттарга чейин уштуп сезон, мёртвый сезондо 2 ай иштейбиз да эми. Ставьте нам оценку в приложении. На жамат заказды завершать этиңер. Спокойно завершать этип бүтүп, уже завершать этелекте деле эмес. Завершать этип бүтүп, шашпай. Анан линияга чыгабыз. Ошондо коэффициент пайда болуп көрүңөр. Азыр мен келгиче коэффициент жок болчу, уже пайда болуп калды. Строго заказды завершать этип бүткөндөн кийин анан шашпай заказ алабыз. А так все подряд плюсовый иштете берген болсоңор, көрүнгөн эле заказды ала берипчи, жана бесплатный заказдарды алып. Анда кф эч качан көтөрүлбөйт. Десең эле моинтип попутчик чыгат го. Интернетти өчүрүп коебуз, конечно. Так, азыр бул шашпай, бул заказ уже жоголуп кетсин вообще эле. Жоголуп кеткенден кийин анан кайра линияга чыгабыз. Интернет күйгүзөбүз. Так, заказ кетти уже. Самолет менен учту. Эми хотя бы без коэффициент болсо дагы мындай жөнөкөй заказ алыш керек. А так ар кандай могу коэффициентте турсаң деле без коэффициенттен берип коюшум мүмкүн да. А мен б точкасын заранее көрүш үчүн азыр көтөрүш керек активности. А ошону ким билет, могу жанагы болуп каптыр бир вопрос да. Платина болуп турат да, например, открытая точка Б деп, анан Б точкасынын 90дон активностьң жогору болсо көрөсүң деп мурда жазылып турчу эле да. Азыр мондой болуп каптыр. Преимущество работает при высоком уровне про за поездки дейт. Ошондо кандай болуп калат, түшүнбөй калдым бул. Это что означает? Преимущество работает при высоком уровне про за поездки. Вообще түшүнүксүз да, бул кандай высокий уровень про за какие поездки? Конкретно техподдержка жазып сурап коем эсчи. Блин, ладно деп алып коебуз мына. Без коэффициент заказ берет, как обычно. Ошону ким билген болсо жазып койгулачы, кандай высокий уровень, кандай болот. Бул заказга бааратканда эле отмена кылып салды өздөрү. Молодец, жакшы кылдың отмена кылып. Десең эле бияктан Акунбаевадан бир заказ чыгып калды. Ошондо Акунбаевадан направо мне запрещен белем, прямой кетирип анан солго кылып атат. Байкай кылчы азыр. Малдыбаева менен баратканда мына Акунбаева оңго бурулдум, эч кандай деле знак коюлуп атыр, просто Яндекс гана кетип атат экен да. Маяк мен өйдөгө чыгарып, кайра ылды түшүп, кайра солго буруп туруп көрсөтүп аткан. Так, азыр мындан разворот алабыз дагы, клиентке жетип калдык уже. На самом деле клиенттер жолдун оң жагында эле турган болушу мүмкүн да, гана кетип ушул жакта коюп коюшу мүмкүн. Мен разворот алам азыр. Разворот алып туруп, өзү точка коюлуп турган жерге барам именно. Анан биз бул жакта турат элек деп чалган болсо бияка келиңиз деп өзүңөргө басып бергиле дейт. Булардын флажогу остановка запрещен деген жерде турат. Мен азыр остановка запрещен деген жерде турам да, аварийка менчи. Негизи азыр сразу чыгыш керек болчу. Если что, мен отмена кылып туруп эле жылып кетем. Тем более булардын заказы Анкара 6-2 экен да. Нежелательный жак экен. Батыраак чыккыла деп чалайын десем, короче, сиз чалган номер теленбейт дейт. Анда остановка запрещен деген жерде турбай эле кете беребиз. Нар жака барып бир четке токтойм. Токтоп туруп өзүнүн времясы бүткөндөн кийин акырын отмена кылып туруп кетип калам. Айла жок. Бияқта көп күтүп турганга болбойт, остановка запрещен. Тем более нежелательный жер барганга. Аяка барганга желанием не горит никто дегендей. Азыр чалып каякта турасыңар, тигил бул деген болсо мен кетип калдым уже. Чалсам телефон номериңер теленбейт экен. Теленбеген номерди койбош керек болчу деп. Кайра заказ бергиле. Тем более остановка запрещен болчу ал жакта деп айтып коём. Так, бул жака түшүп кайра отурсам, өздөрү отмена кылып салды, жакшы. Эми кийинки заказды күтөбүз. 11:35 болду. Бүгүн машинанын тияк биягын көрсөтүп атып, тиякта парктан кеч чыгып калдым. Биринчи заказды 10:33 алыптырмын. Так, создан 10:30, на месте 10:34. Аңгыча болбой попутчик берет, попутчик чыкпайт го дейм ал жака чейин. Ошон үчүн буну самолет менен кетиребиз кайра. Бул жерден бул жерге чейин бул өзү эле барат да, явначы. Экинчи заказ чыкпайт да. Кийинки заказ чыгып калышы мүмкүн, бирок тете туңгуча кайдап салат да, явно эле. Анын кереги жок бизге. Так, Яндекс нормальный заказ берчи, я нормальный заказ, коэффициент мен 80 менен. 80 менен нормальный заказ берчи. Какшатпай. 90 менен берет экенсиң. 71. Айза мал дейт го. Айза малга кеттик энди. Айза малга кеттик. Заказ отменен. Айенин дурайын заказ отмена алып салды. Айтматова 29-дан чыкты эми. Кайра эле примерно ошол жактан. Бара беребиз, айырмасы жактан барып, бул жакыныраак болуп калды. Бирок тиги 70 миң болчу, бул 50 миң келди. Так, бул заказга келдим, 2 точка экен.
заведениядан чыгып, бир бала, короче, мындай пакет берди, yok, доставка экен да. Доставка эмне бул десем. Ооба, аке, суранып жеткизип берип коюңуз, тияк деп. Хорошо деп. Алып алдым, айла жок. Ушунча келгенден кийин. Атак кээде мындай неторак заказ, мындай алысыраак жака, шаардын четине коэффициент жок жака болсо, кээде отказ кылганда жок доставка эле чыгыла депчи. Азыр и так коэффициент жогунда исключение кылып коюш керек. Не, доставка ошондой 2 точкага целина анан тетиги шатмана сатып касыбага баш керек десем, жок дейт, сатып касыбага деп. Биринчи точкага баштын кереги жок деп. Өзү эле түптетип коюп салып берди, короче, бир точканы. Буну посетил деп коеюн. Анан бияка сразу эле тияка баратам деп. Ошондо жакшы болот. Бул точкасын кош койгондо эле бир жагынан жакшы болуптур, потому что буну менен бир аз кымбатыраак көрсөтөт да, по-любомуш. Сатып касыбаны өзүн прямой койгондо бул 170 сом ушундай эле чыкса керек эле. Примерно 180 сом ушундай чыкмак да. А так азыр 197 сом чыгыптыр. Так, мына кийинки заказ ближняя подача деп берип атат. Завершать этишим менен. Так, бул заказды завершать эттим. Коротыш заказ экен. Шералиева магистральдан. По Шералиева эле үйдө жака экен да, короче. Ушул жака. Анан кийинки заказ чыкты по цепочке артынан. Буну завершать эткенде эле. Плюс 20 мен чыкты бул. Анан ушундай түнү особенно жаңы конуштарда тиякта биякта жүргөндө шаардан центрден алыс. Ал убактарда линиядан чыкпай деле койсо болот, потому что и так заказ жок да. И так заказ жок, еще коэффициент деле болбойт. Ошон үчүн ал жерлерден именно түн иштегенде линиядан чыкпай деле койсо болот. Бирок центрга көздөй баратсаңар, чыгып коюш керек линиядан, чтобы коэффициент пайда болуш ал жакта. А бул жактан, например, силер баратканда заказ силерге келип калышы мүмкүн да, по цепочке, кийинки заказ. А эгерде силер линиядан чыгып турган болсоңор, ошол учурда и так деле заказ жок да. Анан ал заказды башка бирөөгө берип коет, короче, силер кийинки заказды көп күтүп калышат мүмкүн. Ошон үчүн за городом жүргөндө чыкпай деле койсоңор болот. Ну, это уже на ваше усмотрение. Каласаңар чыгып койгула, каласаңар чыкпай эле койгула. Бирок центрда на коэффициент примерно бар жерлерде обязательно чыгып коюш керек линиядан. А так буякта деле, например, азыр мына коэффициент пайда болуп калды, так жок болчу. Ошондой учурларда бияка келе жатсаңар деле чыгып коюш керек да линиядан. Так, солго кетип кеткенбиз, Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Так, бул заказды завершать эттим. Эми бул жактан, короче, по пути домой эле басып, короче, ТЭЦке по пути домой басып эле центрге баш керек. А так ушул райондо тияка бияка эле болуп жүрүш мүмкүн да. Домойдун бирөөсүн иштетебиз, тарс этип. Азыр Гагаринага прямой түшөбүз, 2-4 километр дейт Гагаринага чейин дагы. Анан кеттик. По делам коюп баратам. Уже ак өргөдө жүрөм. Барып алып кулуба Гагаринага жетейин деп калдым. Бирок пока заказ жок. Если что, жылы беребиз акырын ошолой карап шаарды көздөй. Чыкса чыгат, чыкпаса центрга барып эле анан үйгө жүрөбүз. Обычно линияга чыгасыз пайдаланып жүрүп. То есть по пути домой жүрүп. Аңгычакты бул заказ чыгып калды, сразу разворот алдым. Центрга болсо экен эми. Чё за кычык-мычык-то? Чё за кычык-мычык? Так, бул заказ ушул жака барат экен 7 апреля. 7 апреля Глобуска барат экен. Так, по пути домой деп бул заказды чыштадым Глобуска. Бул жактан аркы бетке өзүм өтүп кетем дейт. Анан уже коэффициент жок шаар боюнча. По пути домой завершать этебиз. Анан разворот болуп тияк карап туруп, анан линияга чыгып коебуз. Бул жактан Секрет Паластан заказ алдым. Бул кайра эле республиканскийге барат экен. Точно мен жанагы эле барган жака барат экенбиз, биринчи заказ менен. Так, заказды завершать эттим, мында историяга түштү. Так, түштү 240 сом чыкты. Кийинки заказга келдим. Бул Алтын бак жака барат экен, бияка Алтын бак деген көчөгө. Жакын эле жерге. Кайсына Кулиева 195В дейт. Жакын эле жерге барат экен. Махатма Ганди менен прямо эле өтүп туруп бияка кирип кеткенбиз. Аз бул заказды завершать эттим, бир жаш баланы алып бардым. Бети мындай күйүп кеттир, кызарып кеттир да башы жоскачы. Анан тияктан бир кыз чыгып, мо баланы жеткирип койгулачы, анан по пути аптекага тийип кетесиңерби дейт. Хорошо деп жана алсам, тиги бала отурду, бети кызарып кеткен вообще.
эмне болду күйүп кетти десем, мешти жагып атып, короче, резко жарылып кетти дейт. Эмне газ менен беле десем, ооба дейт. Анан тиги хитрожопая хозяйкасы дагы скорую чакырбай эле, там больницага бар деп эле үйүңө барып эле жат дептир. Эмне тиги больницага барбайт белең, негизи больницага эле барыш керек сразу. Алар өзүнүн туура майыздарын жазып берет, туура майыздарын коюп берет. Бүт консультация алып анан кылганы коң деп. Анан алсам тиги хозяйка үйгө эле барып жат деп койду го дейт, кетанал ичип алып дейт. Аптекадан кетанал алам дептир. По пути аптекада эле жок экен, анан үйдө бар болсо керек, үйдөн ичип алам дейт. Ал кетанал вообще тиешеси жок да. Бетим мисалы үчүн баягы күйүп ожог болуп аткан болсо, ал кетанал ичсе ал эмне жардам бермек эле. Оорусун эле басып бир аз алдап коет организмин. Анын кожасына эч кандай влиять этпейт да алчы. Жаш бала, блин, жалко жөн эле. Хозяйкасы өзүнүн жанагысын ойлоп, шкурасын ойлоп, скорый чакырган эмес, же больницага бар деп көрсөткөн эмес, эмне болду тияк бияк деп териштирет ал жактан. Анан териштиргенде тигилердин жумушунан болгон болот, да жумушунда булар техника безопасностьун үйрөтпөгөн болот бул балага. Анан бул билбей туруп эле буга приказ берип койгон, жагып кой деп мешти. Анан бул туура жакканды билбей эле, короче, ушинтип жарылып кетип, анан бетин күйгүзүп алып атат. Бул жаңы эле иштей баштаган бала окшойт да ал жакта, походу. Себеби мен кетип баратканда заказ менен тиги кыз чалып, хозяйкасы баланын номерин сурап атканда, тиги баланын номерин диктовать этип берип койсунчу деп. Баланын номерин менден сурап аткан. Номерин билбегенине караганда ошол бүгүн эле барган бала окшойт да, эми иштей баштаган. Негизи любой жумушта барганда ошо работодатель башында бир инструктаж кылып, техника безопасностьун үйрөтүп, бүт именно ошол мешти кантип күйгүзүш керек, анан кандай тонкости бар ал мештин, может бир слабости бар, может кечирээк күйүп калат, кечирээк газы чыгат, ошонун ойлорун бүт баарын тонкостин түшүндүрүп, анан жумушка салыш керек да негизи. Ал өзүнүн шкурасын ойлоп, короче, скорыйда чакыртпаптыр. Просто жалко, блин, тиги баланын бети кызарып кеткен. А эртең вообще могунда ол бүрүшүп каралып кетсе эмне болот бети? Жөн эле бетин испортить этип алат да өмүр бойчу. Как обычно, жана Аламединский жакка келип калдым. Анан как обычно бияктагы магазинден жеген кичине бирдемкелерди алып чыгып алып, кайра линияга чыгыш керек. Жанатан бери көп эле заказ кылдым, аларды тартпай калдым. Общий 10 заказ кылып турмун 12ден кийин. Жана кайсы заказды акыркы жолу тартканым эсте жок. Маяктагы заказдардын бирөөсүн тартып атып, короче, ошол менен токтоп калган да. Ошол заказдарды кылдым, алардан кийин эми кайра линияга чыгып койдум. Десем чыгып элеккем, чыгам, мен мына чыктым. Активность 84 болуп калыптыр. Көрөбүз, могу 90го жеткенден кийин быточка ачылабы ачылбайбы. Ачылбаса техподдержканы тешкилейбиз. Время сходить в туалет. Линияда эле турам. Заказ пока келе элек. Как раз туалетке түшүп келиш керек. Мына жерден ылдый түшкөн жолду билсеңер керек, э? Мыякта Роснефть, Алматинкадан өйдөн көздөй келатканда оң жакка бурулган да, Осмон колу жака. Мыяктан түшкөндө мына тихийраак месталар бар. Өткөн деңге. Мына маяк нормальный вариант экен. Ооба деп токтойбуз. Все, пописали, теперь по машинам. Очередной заказга келдим. Шабдан Батыра бирдемкеге барат экен, короче, Чоканова Алиханова менен кесилишик. Короче, жамаат, бүгүнкү сменанын итогу 12ге чейин, 12ден кийинки грязный суммаларды кошкондо 3200 бирдемке болот экен. Ошо 3200 бирдемке, ушул сезон, мертвый сезонго нормальный да, 3200 сом. Акыркы заказды 6.53'те алып, 7 канчада бүтүрдүм. 7.14'те бүтүрдүм сменаны. 7.14'те сменаны бүтүрдүм. Баштаган 10.33. 8 саат жумуш. Чисто линияда 7 саат болуп калган, ушундай болуп калды, короче. Заправочка болду 922 сом, 14 литр. 64.40'тан 92. Эми паркка киребиз. Машина вроде таза эле, кирдеген деле жок. Кичине парок-сарокторун сүртүп коем трапка менен. А так таза эле. Артыңкы поликтер деле көп деле кирдебептир.
Так, мойкага кирип эле. Тряпканы жууп, полик соликтерин сүйтүп тазалап койдум. Порок сорокторун бүт. Болду ушу менен таза. Тияктан мойка жок деп коем. А так машина таза. Мына бул ТЭЦ, мына Шабдан Батыра. Анан ТЭЦтин четинен мындай көчө бар. Чыгыш тарабында. ТЭЦтин. Биякта тоо бар мындай. Анан ушул жерден эле могул жака киребиз, повороттон. Ким келем адресин сурайын деп жана алгандар болсо, ушакка келе бересиңер. А так бияктын адреси деле жок да, жазылбайт. Сурагандарга могу ТЭЦтин адресин айтып коюшат да басында. Келип туруп артка коюш керек болуп калды. Так, припарковались. Все четко. Биякта бир уктатат окшойт жата. Эшиги култалган турбайбы? Ачай! Анан күнүгө мондай товарный чек менен келмей 922 сомго бензин куюлду. Ошондо 3200 бирдемке болчу да. 3200 деп койролу, андан минус абайт этебиз 30%. 960 меники болот экен. Примерно чийлөрдөн сырткары. Анан паркка 2240. Ошондой болуп калат, турелеби. Андан минус абайт этебиз бензин 922, 1318. Андан минус абайт этебиз 10%. Машинанын расходниктери, там амортизациясына 131 сом кетсе, 1186. Андан алабыз Яндекстин комиссиясы 17% бі? 17%, 201 сом. Паркка 984 сом калат экен. Ушундай, короче.